Ассаламу алейкум, урматтуу Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Саламатсыздарбы туугандар? Бүгүн 8 декабрь жанагы медет саяпкерди тартып көргөзгөн жерден кайра эле өзгөнүн Красный Маягын айылынан сиздерге 3 атты тартып чыгарып көргөзүп беребиз туугандар. Анда эмесе аттардын бааларын угалы, аттардын мүнөздөмөлөрүн айталы туугандар. Биз менен чогуу болуп көрүңүздөр. Эгерде аттар сизге жаккан болсо, алдыдагы номерлерге чалып, байланышып туугандар, сүйлөшсөңүздөр болот. Аттар жөндүү бааларга коюлат экен, базардын баасындай арзан баалар чыгат туугандар. Улагына гарантия аттарды караштыргандар болсо, чакан теке улактын аттары мына сизге тартып көргөзүп бере атабыз. Биринчи номерден баштайлы биз. Туган ушул ат боюнча өзүң бир мындай маалымат бербейсиңби? Ат канча жашта, кандай өнөрлөрү бар? Аттын жашы 5 асы. 5 асы, я? Улагы жакшы. Улагы жакшы. Теке улакка. Теке улакка чабылып жүргөн атпы? Чабылып жүргөн. Мындай чабып көрүп алса болобу? Келип чабып көрүп эсептесин пулду. Мына кетиңдар. Келип чабып көрүп алса болот экен. Аттын үйүрү барбы жокпу? Үйгө койгон эмес. Үйүргө койгон эмес. Аттын жооштугу кандай? Аял киши карайт атты. Аял киши. Өтө жоош. Жаман адаттары барбы жокпу? Жок, жаман адаты жок. Мына кетиңдар. Азыр атты чабып көрсөк болот. Сууп даяр болуп калган, а? Даяр. Мына даярат экен достор. Азыр чабып келгенден кийин биз баасын айталы, кандай коюлду. Өзүңүздөр дагы комментарийге бул бүгүнкү чыгарылышка чыккан аттар боюнча бааларын жазсаңыздар болот. Кандай коюлду? Мына кетиңдар. Аттын кетиши жакшы экен. Аттын ордунан ынтылышы. Камчы колдонулбайт окшойт бул атка. Камчысы жок кирет. Камчысы жок кирет. Камчыны жаман көрөт. Кыйкырыкка үйрөтүлгөн. Ооба. Дагы, мына кетиңдар. Биринчи номердеги жерде кашка. Баасын канча дедиңер? 110 000 сом. Мына кет достор. Эң сонун баа коюлуп атат. 110 000 сом дагы түшүп берем дейт туугандар. Ушундай ат караштыргандар болсо, чалыңыздар, байланышыңыздар. Мен бул аттардын доллар менен эсептелген курсун видеого коюп коем. Бул видеонун экранга. Ошол боюнча сурасаңыздар болот. 110 000 сом биринчи номердеги ат болду. Анда кийинки дагы бир кунан чыгат, дагы бир улактын аты чыгат туугандар. Аларды дагы көрөлү. Баасы жаккан болсо туугандар, Красный Маякка келесиздер, номерлерге чаласыздар. Анда кийинки аттарга өтө берели. Мына кетиңдар. Бүгүнкү чыгарылышта чыккан экинчи номердеги суагай узун көк атты чыгарабыз туугандар. Бул аттын азыр жашын айтып өтсөк, жашы кунан экен, же кандай? Кунанга жазга кунан болот. Жазга кунан. Азыр ошондо палтарашка экен да. Мына кетиңдар. Палтарашка тай экен достор. Бою да бийик экен. Өтө курч деп ээси дагы азыр айтып өттү. Азыр курч кандай экен, кандай болот экен бир көрөлү. Атты жүгүртөлү туугандар. Анча-мынча ушул күндө улакка дагы барат экен, а? Улакка дагы үйрөтүп атабыз. Качырып атасыңарбы? Качырып атабыз улакка, чабып атабыз. Уже такалап коюпсуңар, а? Такалап үйрөттүк. Мына кет, такалап коюшуптур. Өзү негизи бул кайсыл жактын жылкысы? Каяктын аты? Бул ушул жака келип калган экен. Өзү акыл текинге окшоп кетти да эми. Акыл текин? Мына кетиңдар, атты чабып көрүп атабыз. Аттын күлүктүгүн мына өзүңүздөр дагы байкап турсаңыздар керек туугандар. 1,5 жаштагы кунан. Азыр тишин дагы көргөзүп беребиз туугандар. Тастыкташ үчүн, жашын көрүш үчүн. Бир тишин көрбөйлү, а? Тишин көрөлү. Тишин көрөлү достор. Тиши кандай экенин. Ат өзү жоошпу? Жоош. Жоош ат, а? Өтө жоош. Мына тишин көрөлү. Үстүн, а? Калтатайдан кунанга эм өтөт. Кунанга өтөт ат. Болду. Тишин эми түштү да, эм тишип атат. Кайсынсын? Мына. Кунанга эм тишип атат. Болду. Түшүнүктүү. Эми бул гүлүктүн баасын канча деп атасың? 140 000. 140 000 сом. Кеми болот. Кеми бар. Сыр болбосо ушул жерде дагы багылышты дедиң, а? Ушул жерде багылып атчы. Канча багылды? Айылда 110 берилбейт атат. Айылда берилбейт, а. Бирок аз-маз кошсо бересиң. Кошсо беребиз. Мынакей достор, экинчи номердеги калтатай. Дагы бир чапчы көрөлү, чапчы. Мынакей тоонор, ылдам экен аябай. 110 000 сомго ушул айылда эле соода кылыптыр. Ушул жердеги жигиттер албага берилген эмес экен туугандар.
Анда экинчи номердеги аттын күлүктүгүн сиздер көрдүңүздөр. Чап, дагы бир. Экинчи номердеги атты мына чаптырып, арымы арыштуу экен туугандар. Аттаганы дадыл экен. Кийинки 3-чү номердеги атка өтөлү. 3-чү номердеги ат кандай экенин сиздерге көргөзөбүз достор. Анда биз менен чогуу болуп көрүңүздөр туугандар. Баалар кандай айтылды комментарийге өзүңүздүн оюңузду пикир кылып калтырсаңыздар болот достор. Мынакей аттын жанынан дагы буту колун бир сыйра тартып көргөзүп коеюн. Дени сага, жеши кандай? Жеши жакшы. Жеши жакшыбы? Жемдеп атат, жемдеп 1,5 килодон жемдейт. 1,5 килограмм. Мына аттын субагайлыгын, аттын узундугундагы үстүнөн тартып бир көргөзүп кое берейин сиздерге. Бою 1,50дөн жогору, 1,50дөн жогору. Мынакей туугандар. Анда кийинки аттарды тартып көргөзө берели. Мынакей туугандар. 3-чү номердеги тору бул бышты экен достор. Тору бышты 3 жашта экен туугандар. Мынакей азыр жанагы будан мурунку чыккан видеодо саяпкердин англичанына түспөлдөшүп кетет экен. Түсү дагы, түзүлүшү дагы туугандар. Анда бул торуну дагы бир сынап чабып көрөлү, жашын тишинен көрүп айтып көрөлү туугандар. Андан кийин баасына келип токтолобуз. Азыр бул быштыны чабабыз азыр, чабабыз, келдирип көргөзөбүз. Бул жоош быштыбы? Жоош, Жаш балдар минет муну. Жаш балдар минип жүрөт. Өзү негизи каяктан келди бул бышты? Өзгөндөн. Өзүбүздөн эле өзгөндөн. Местный кыргыздын жылкысы эле, Кыргыздын кара байыры. Мынакей туугандар, атты көрүңүздөр. Азыр атты жанынан дагы сизге тартып көргөзүп беребиз. Баасы дагы жөндүү баада коюлуп атат. Аттын оозунун жумшактыгы жумшак экен, Эми бир тишин көргөзбөйлү ушул жерге. Ушул жерде туруп тишин көргөзөлү дагы. Оңго солго бурулушу кандай? Обороттор жакшы экен. Бышты. Эми бөр. Кайсыны? Мына бир рет ишти, эми бөр. Берки жагын чыгып турат, кичине азмаз. Жазга жаңасы. Жазга жаңасы болот. Анча-мынча улак көргөнбү? Улактарга чабылып жүрөт. Чабылып жүрөт. Келип чабып көрүп алсын муну. Келип чабып көрүп алсаңыздар болот экен туугандар. Эми бизди баарыбызды баасы кызыктырат туугандар. Баасын канча деп атасыңар? Баасы 150 миң. 150 миң сом. Мынакей туугандар, 150 миң сомго коюлду. Мен баардыгын доллар менен жазып өтөм экранга. Сомго түшүнбөй калган биздин башка мамлекеттен көрүп жаткан көрүүчүлөр 150 миң сом. Это получается 150 тысяч рублей. Мынакей туугандар. Азыр бир поворотторун көрүп койбойлу, Повороттор, бурулуштары. Башын көтөрүп бурулабы? Башын көтөрүп. Көтөрүп бурулат, Оңго солго поворот бирдей кыймылда бурулат экен туугандар. Мынакей 3-чү чыгарылыштагы 3-чү атты көрдүңүздөр. Бышты бул быштыны тартып көргөзүп берип атабыз. Баасы айтылды. Анда эмесе туугандар, эми калганы сиздерге койдук туугандар. Кандай баа коюлду жана кайсы ат сизге жакты? Аны комментарийге жазып кетсеңиздер болот туугандар. Менимче баасы жөндүү баага коюлду деп ойлойм. Биздин Муз-ТVнын саяпкерлери, жылкы сүйүүчүлөрү сиздер дагы жаза кетиңиздер. Ошентип бүгүнкү чыгарылыш соңуна чыгып баратат туугандар. Көрүшкөнчө кийинки чыгарылыштан саламатта калыңыздар туугандар.